азыр айтып кеттиңиз го, элдик комедиялар дегендей уктум да. Ошо жанагы Мен кыркта коммерциялык тасма деп айткым коммерциялык келбейт. тасма. Мен элдик тасма деп айтам да. Элдик тасма. Себеп дегенде ачыгын айтканда Актан байке деле киносун эл чуркап барып көрсө сүйүнмөк. Ишенип койгула. Актан байкенин мисалы азыр Кызыл Сары Кара Дайын киносу чыкты. Анчлаг болсо коммерческий аябай коммерциялык жактан алганда ийгиликтүү тасма болсо ишенип койгула, Актан байке да сүйүнмөк, продюсер да сүйүнмөк. Просто эл барып көрбөйт да. Актан байке өзүнө ошондой имидж түзүп алган. Мен фестивалдык гана режиссермун депчи. Ошондуктан бул жерде кичине коммерциялык деп айтыш туура эмесирээк да. Тескерисинче дагы бүгүнкү күндө коммерциялык аябай ийгиликтүү тасмаларды тартып аткан режиссерлор ошол киносуна кичине мындай жоопкерчиликтүү мамиле кылып, толугу менен оригиналдуу сценарий жазып, толугу менен чыгармачылык менен чын жүрөктөн тартса, ишенип койгула, фестивалдар алат. Ошол эле Аяш болобу, ошол эле анау триллерлер болобу, даже ошол Аятты деле мисалы Азамат чыгынып туруп сценарийин толугу менен оригиналдуу кылып жазып туруп, шаблонный нерселерди колдонбой мыкты актерлор менен мыкты кылып ширетип туруп чыгарса, шашпай бир айда эмес, 1 жыл убактыңды бөл, даярдан 3 ай даярдан, анан 2 ай тарт, анан 3 ай шашпай монтажда кайра оңдоп, монтаж бүткөндөн кийин шашпай бир 3 ай үнүн жаза, коздо, ошентип чыгарса, ишенип койгула, фестивалдар дагы алат. Бул жерде ошондуктан мен жана коммерциялык тасма, анан арткаустук тасма деп мен буга кичине кошулгум. Мен синемарт деген да түшүнүк бар. Синема кино как искусство дегенчи, мындай. Ошондуктан мисалы мен Дараагырын ошентип тарткам. Мен Дараагырын фестиваль үчүн тарткан эмесмин да. Мен просто Дараагырын от души тарткам, чын жүрөктөн. Ошондуктан фестивалдарга барды, 50ден ашык фестивалга барды. Элдик дагы болуп калды. Элдик дагы болду. Мен өзүмдү өзүм мактаган болбойм, бирок коомго, маданиятка таасир тийгизген акыркы 10 жылда таасир тийгизген бир 4-5 кинонун бири да.